Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Коомубузда кишинин үрөйүн учурган окуялардын дагы бири орун алды. Тилекке каршы бул ирет дагы өзгөчө мыкаачылык менен бир үй бүлөдөгү 3 адам өлтүрүлдү. Апасы, кызы жана уулу киши колдуу болгон бул кылмышты жасагандыкта шектүү катары кезинде Кыргыз элинин желегин эл аралык деңгээлде бийик көтөрүп келген спортсмен, кезинде 9-кызматта жан сакчы болуп кызмат кылган жигит кармалды. Өткөн жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өнөктүгүнө катышып, талапкер болуп аттанган бул жигиттин колунан ушундай оор кылмыш жасалганына бүтүндөй коомчулук нааразы болуп турган чак. Facebook'та акылдуу постторду жазып, саясат тууралуу сөз сүйлөп, элдин көзүнө аябай сүйкүмдүү көрүнүп жүргөн, бирок чын-чынына келгенде такыр башка адам болгон бул сыяктуу жарандарыбыз аз эмес. Эгер шайлоодо бул жигит керектүү добуш алып депутат болуп келгенде, трибунадан чыгып үй бүлө, жаштар, спорт, чек ара тууралуу жалындуу сөздөрдү сүйлөп, бийлик башындагыларга акыл үйрөтүп, ыйман, адилеттүүлүк, адамгерчилик, мыйзам тууралуу кооз сөздөрдү сүйлөп турганда, ширин сөз укса эле аркы беркини карабай популисттерди ээрчип көнүп калган айрым мекендештерибиз мунун артынан деле колдоп кубаттап, ушундай адамдын да фанаты болуп көрүнгөн менен урушуп талашып жүрмөктө. Кишинин чыныгы жан дүйнөсүн, кандай иштерге кадыр экенин, табияты кандай экенин албетте так билүү популисттердин доорунда оңой эмес. Булго депутат болбой калыптыр, бирок депутат болуп калгандары да сөзсүз түрдө бар да. Алар дагы азыр парламентте отуруп алып, эч кимге сыр бербей, акылы жеткен дагы жетпеген дагы нерселерге аралашып, өзүн күчтүү саясатчы сезип, камера алдында өзүн өтө ыймандуу, кумурскага дагы зыяны тийбей турган аруу зат кылып көрсөтүп жүрөт да. Акчасын төлөп берип, 5-6 кишиге өзүн мактатып, интернет баракчаларына бир нерселерди жаздырып, өзүн өзү Кыргыздын бүркүтү, Кыргыздын багына жаралган депутат ушул киши деп, бийликти да элди да алдап, ичинде өлгөн итти жашырып, жасалма жашоо кечирип жаткан депутаттарыбыз канча. Кезинде кылмыштуу топтор менен жүрүп, криминалдын нанын жеп чоңойгон айрымдары эми депутат болуп, элдин баарына акыл үйрөтүп жүргөнүн деле көрүп жүрбөйбүзбү? Депутат эле эмес, мамлекеттик ар кандай кызматта отурган ушундай 200 эмес 1000 кишилердин айынан мамлекетибиз, элибиз кыйналып кысталып келе жатканы чындык. Эл көзүнө маданияттуу, билимдүү, патриот, ыймандуу, акылдуу, жоопкерчиликтүү болуп көрүнүп коюп, чыныгы жашоодо такыр башка адам болуп жүргөндөрү канча. Эми ушул өзүнүн жан дүйнөсүн иретке келтире албай жүргөндөр анан кантип өлкө жетекчилигине, Кыргыз элине жарытып пайдасын тийгизип, кызматын кыйратып жасап бермек эле. Маселенин баары ушул сыяктуу негизги адамдык сыпаттарда жатпаганда анан эмнеде болушу мүмкүн? Эмнеси болсо да эрте күндү кеч кылбай парламенттеги, өкмөттөгү ушул сыяктуу көп жүздүүлөрдөн батыраак арылып, бир эле оригинал жүзү менен камера алдында дагы, сыртында дагы, интернетте дагы, үйүндө дагы бир эле жүзү менен жашай тургандарды, эгер ошондойлор дагы деле калган болсо, ошолорду иштетип, кызмат кылдырып калыш керек го. Антпесе бири-бирин алдап жүрө берип, же булар уялбады, же эл жана бийлик башындагылар аларга алданганын койбой жүрүп, 31 жыл кандай өтүп кеткени билинбей деле калды сыягы. Парламенттеги депутаттардын декларациясын карап чыгып, Кыргызстандын жогорку кеңешинде негизинен эч нерсеси жок, байкуш, элдин жардамына муктаждар отурганына күбө болосуң. Башка айрым өлкөлөр мына ушундан улам Кыргызстанда өкмөтүндө акча аз болгону менен эли бай деп аташат тура. Депутаттарыбыздын автоунаасы жок, үйү жок, саясатчыларыбыздын болсо кезинде үйүндө 3 килограмм уну жок, кум шекери жок болуп, аябай кыйналып калышканы эч кимге деле жашыруун эмес. Бирок ушул жерде дагы албетте көз көрүнө 200-дүүлүк, кыпкызыл жалганчылык жана албетте уятсыздык жатканын элдин баары билип турат. Мисалы Кыргызстанда өзүн жападан жалгыз чынчыл, ыймандуу, шейх даражасына чыкканы калган адамдай көрсөтүп жүргөн, эки сөзүнүн биринде мыйзам, тартип деп какшап, оң келгенде ыйык Курандын аяттарын, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин айтып, элдин баарына периште болуп көрүнгүсү келип жүргөндөрү дагы тилекке каршы өзүнүн декларациясын, байлык мүлкүн чындап канча экенин көрсөтүшпөй, эч нерсем жок деп Кудайды дагы алдап койгусу келип жатканы өкүндүрбөй койбойт. Барды бар, жокту жок деп айтканга буларга эмне тоскоол болуп жатканы белгисиз. Же элиге чыгып байкуш болуп көрүнүп жүрүп, анан байлыгым жетиштүү экенин эл билип калса, мени колдобой коет деп коркушабы, же байлыгымды эл билип калса, 200 калпыча экенин билинип калат деп чочушабы, же мамлекет мунун баарын алып коет деп ойлошобу
belgisiz. Başka temalarga kelgende ele bulardan ötkön çınçıl adam jok dagı, anan özlerine kelgende ele karanday kalp süylöp, eldi akmak kılgılары kele berişkenin koyuşmadı. Özü negizi ыңгайына karap жалган süylöp үйрөнүp kalgan adamdı, bir gana Allah Taalam tuğra jolga salbasa, pendesinin kolundan eç nerse kelbeyt dura. Мысалы мен шынын айтайын, менің үйімде бүгінгі күнде 1 килограмм ұн жоқ. Же болбосо бір 3 килограмм шекер жоқ. Ооба, бул жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров өзүн карапайым, жупун адам катары көрсөткүсү келген эл өкүлүнүн чын эле капчыгында тыйыны жокпу, алдыда байкап көрөлү. Алгач Адахан Мадумаровдун бул видео тасмадагы унаасын жана жан жөөкөрлөрүн карап көрсөк, бул Lexus LX 570 үлгүсүндөгү жол тандабас. Бул жолду баасы учурда $82.000, тагырагы 7.188.940 сом турат. Ал эми эл өкүлүнүн жан сакчылары дагы жөнөкөй эмес сыяктуу. Баасы $85.000 чапчыган кара түстөгү Гелендвагенде жүрүшөт. Бул видео тасмада дагы баасы арзан чапчыбаган Lexus S үлгүсүндөгү машинага олтуруп жатканын көрүүгө болот. Бул унаанын учурдагы болжолдуу баасы $30.000 көрсөтүп турат. Салык кызматы жакында эле мамлекеттик кызматкерлердин жана жогорку кеңештин депутаттарынын 2021 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Бирок алардын ичинде Адахан Мадумаровдун мал мүлкү боюнча эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Бул деген эл өкүлүнүн жеке бизнеси, жада калса үстүндө үйү, астында унаасы да жок дегенди түшүндүрөт. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Мадумаровдун мал мүлктөрү тууралуу ачык маалымат таратышкан. Анда ишенимдүү булактарга таянуу менен депутаттын өзүнө таандык 2 компаниясы жана 2 кабаттуу үйү бар экени айтылган. Кыймылсыз мүлк графасында депутаттын эч нерсеси жок. Ал эми кадастр сайтынан биз анын Бишкекте өзүнүн үйү бар экенин биле алдык. Бул 2 этаж үйдү 2009 жылы сатып алган. Ал кезде Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган. Депутат комментарий берүүдөн баш тартты. Силер бере албайсыңар мени. Жок, беребиз. Берип койбойсуз бу комментарий. Садыр Жапаров Кыргыз өкмөтүнүн премьер-министрлигине жарай турган жигитпи десеңер, мен жарай турган жигит деп жооп бере алам. Болот эле деп коюп, эртең бүрсү күнү дагы бир жерге барганда саясатчы ушундай болуш керек. 5 жылдан кийин дагы айткан сөзүнө эч жерден бир кыйшайбай, уялбай турган болуш керек. Кээ бир азыркы иштеп аткандардын 5-өөнү бириктирсең, 5-өөнөн артык болчу азамат. Садыр Жапаров ал сабаттуу, маданияттуу, кыргыз нарк населин туура түшүнгөн, анын ичинде ислам маданиятын туура түшүнгөн инсан. Муну жашоодо, жалган жашоодогу эң жалганды көп айткан булар саясатчылар болот. Сүйлөп туруп, эл нааразы болуп кеткен болсо, мен андай деген жокмун деп кайтып берет. Мен айткан жокмун дейт. Сен мени туура эмес түшүнүп калдың деп кайра өзүңдү уяткылат. Азыркы маалда өзү бир беткей түз жүргөн саясатчыны же жөнөкөй эле адамды ит менен издесең таппай калчудай абалга бара жатабыз сыяга. Ит менен демекчи, бул аптада Кадамжай районундагы бир мектепке окуучу бала күчүгүн пакетке салып алып келип, досума беремин деп классына киргизип, качып кетпесин деп кийим илген жерге илип койгон үчүн балеге калчудай болду. Бир күчүк үчүн бүтүндөй Кыргызстан эли убара тартып, өкмөт дагы реакция кылып, мугалимге тартиптик чара колдонуп тынды окшойт. Мугалим мугалимдигин, окуучу окуучулугун, ит иттигин кылса эле, баары өз нугунда үчөөнө тең жакшы болуп, тынч жашоо улана бермекте. Өлкөбүздү өнүксүн десек, коомубуз иретке келсин десек, ар бирибиз өз жумушубуз менен алек болуп, жалган жашыкты аралаштырбай, элди алдаймын деп, кайра ар кандай маскаларды тагынбай, бийлик башындагыларга жагынамын деп алардын көзүнө сулуу чымчык болуп көрүнүүгө аракет кылып, жанын жебей, бир сындырым нан жесе дагы түз жол менен таап жеп, алдасам 1 күн алдаймын, 2 күн алдаймын, 3-чү күнү баары ачыкка чыгып, уят болуп каламын. Андан көрө өзүмдүн натурам менен, чыныгы жан дүйнөм менен байлыгымды жашырган 200-лүк оорумдан арылып, түз жолго түшөйүн. Ааламда олку-солку болуп жаткан бул доордо Кыргызстандын амандыгын, тынчтыгын тилеп гана аракет кылайын дей турган учурга келгенибиз качан. Саламатта калыңыз.